Имам. Түндүк Африка өлкөлөрүндөгү айылдардын бирине жаңы илими күчтүү жаш имамды молдону мечитке шайлашат. Өзү жаш болгону менен аябай илимдүү, аябай мыкты, такыба, үлгүлүү жигит болот. Бир жыл кызмат өтөгөн соң эл ичинде аябай мактоого татыйт. Рамазан айы келип, айыл эли сүйлөшүп, ар бир үй бүлө бир күндөн ошол жаш имамды тамакка чакырмай болушат. Күндө бирден үй бүлө конок кылып, сыйлап, кезек дагы бир жаш үй бүлөгө келет. Алар жаш болгону менен аябай жакшы даярдык көрүп, коногун жакшы меймандап сый көрсөтүшөт. Тамактанып бүткөн соң батасын берип, үй ээси менен чогуу мечитке намазга чыгып кетишет. Алар кеткен соң жалгыз калган аялы идиш аягын жууп, дасторконун жыйнап болуп, койгон акчасын таппай калат. Аябай издейт. Жана эле турган акча кайда деп таппай, күйөөсүн келишин күтөт. Балким башка жака алып койгон чыгаар дегенсип. Күйөөсү келген соң айтып сураса, ал "Жок, мен тийген жокмун" дейт. Үйгө имамдан башка ким келди деп эстешет. Бирок чынында бүгүн эч ким келбегенин билишкен соң, имам алган турбайбы деп үй ээси ачуусу келип барып айтам дейт. Аялы "Жок, айтпай тур. Балким себеби бар чыгар, күтө туралы" дейт. Уятсыз, кантип имам болуп туруп, конокко келген үйүнөн акчаны алып кетет деп, "Болду, мен аны менен мамиле кылбайм" деп чечет. Имамды көргөн жерден алыстан качып, жигит мечитке да барбай алыстап кетет. Арадан жыл айланып, кайра Рамазан айы келип, эл баягы баштаган салтын улантып, имамды сыйга чакыра баштайт. Кезек баягы жаш үй бүлөгө келет. Бирок үй ээси чакырбайбыз, ууру имамды кантип чакырабыз деп айтат. Анда аялы "Жок, сыр бербей сыйга чакыра берели. Биз билбейбиз да. Балким ал акча имамга чындап аябай керек болгон чыгаар. Болбосо кантип алмак эле" деп акыры жолдошун көндүрөт. А бирок имам эч нерсе болбогондой баягыдай эле саламдашып келип, тамак ашын ичет. Анан баарын байкап турган үй ээси чыдабай, "Сизден бир нерсени сурайын. Бирок чындыкты айтыңыз. Былтыр Рамазан айында сизди атайын сыйлап чакырган элек. Бирок сиз жакшы иш кылган жоксуз. Сиз биз койгон акчаны алып кетиптирсиз. Эмне себептен андай кылдыңыз" дейт. Угуп олтурган имам көз жашын агызып ыйлай баштайт. Түшүнбөй карап турган үй ээсине бир убакта тике карап, "Оба, мен ал акчаны алгам, бирок кантип? Акчаңар терезеде турган экен. Бир убакытта терезе жактан шамал болуп, акча үй ичине чачылды. Мен анын баарын жыйнап, ошол терезеде турган Куран китебинин ичине салып койгон элем. Себеби дагы шамал болуп учуп кетпеш үчүн" деп жооп берет. Ал эми ыйлаганымдын себеби мени ууру деп ойлогонуңар үчүн эмес. Албетте, ал деле жүрөккө катуу тийди. Бирок эң өкүнүчтүүсү, ошол ыйык Куран китепти бир жыл бою ачып карабаганыңар. Демек китеп окулган эмес. Бул үйдө эгер окулганда акчаңарды табат элеңер да, мен ошон үчүн ыйладым" деп чыгып кетет. Чынында имам кеткен соң, ачып караса, акча ошол бойдон китептин ичинде болот. Экөө тең аябай ыңгайсыз абалда калат. Демек кандай сабак алдык? Биринчиден өзүңө сак бол, өзгөнү ууру тутпа дегени. Адам чынында биринчи дайыма жакшы ниет, жакшы ой кылуусу зарыл. Бардык иштер ниетке, ойго жараша. Экинчиден, ыйык Куран китебин жараткан Аллах Таала жер жүзүнө сактап койгула деп түшүргөн эмес. Ыйык Куранды окуп, сабак, илим алып, жашоого пайдалангыла деген. Куран китепти сөзсүз түрдө араб тилде гана окугула деп айткан эмес. Аны кыргыз, орус тилинде деле окуп, маанисине терең түшүнүп, жашоодо өзүбүз үчүн пайдалануу зарыл. Азыркы күндө Кыргызстанда дээрлик баарыбыздын үйүбүздө ыйык Куран китеби бар. Бирок бизде да жанакы жаш үй бүлөдөй Куранды окубай, сактап койгондорубуз жок эмес. Келиңиздер, Куран окуганды үйрөнөлү. Күнөөкөр болуп жүрө бербей аракет жасайлы. Кудуреттүү Аллах Таала баарыбызга өзүнүн сөзү болгон Куран окууга тофук мүмкүнчүлүк берсин. Кыяматта бизге Куранды шафаатчы кылсын.